kirgizip koyayım dedim bu gecenin başlasın. Жалал-Абад шаардык мэриясынын керек жаракчына тейлөө комитетине караштуу болгон. Унаа токтоочу жайларындагы акчалар толугу бойдон кала казынасына түшпөй турган. Бул тууралуу өткөн жылы эле далилдерге ээ болгон Замира айым мекемедеги жемкорлук фактыларын иликтөө зарылдыгын айтууда. Ал жерде бул Нагим Айтматова көчөсүнөн вице-мэрге киргенибизде билдик. 53 миң гана акча төгүлөт экен казынага. А фактически булардын акча бергендери 123 миң экен бир айда. Ошондо менде дагы суроо жаралды да 70 миң акча каяка кетти. 70 миң айына ала турган болсо, значит булар бир жылда 1 миллион акча чөнтөккө кетет экен деп. Мындан сырткары унаа токтоочу жайлардагы кызматкерлерге ушул жылдын март айынан баштап айлык маянасы төлөнбөйт. Коюлган план өткөн жылы 2 миллион 600 миң сом болгон болсо, бул жылы 3 миллион 600 миң сом чогултулушу керек. Мындай чечим адилетсиздик катары сыпатталууда. Аябай чоң коррупциялык схема бар. Ошон үчүн мен прокуратурага кайрылышка аргасыз болдум. Карасын, текшерсин. План эмес чөнтөккө кетип атпайбы? А планды төгүп атышат. 5 миллионго чейин чогулат. Керек болсо 4 миллион, 5 миллион чогулат. Айлык алып бизде 14 парковщик иштечү эле буга чейин. Мына 2018-жылга шаардык кеңештин депутаттары бюджетти көбөйтүү максатында булардын айлыгын кыскартып, булар менен түз договор түзүп иштей турган кылып койду. Айлык жок азыр. Эч ким шаар боюнча бир дагы парковкада айлык алып иштешпейт парковщиктер. Кызмат акысын өздөрү чыгаралды, ошондой депутаттардын чечими бул. Жалал-Абад шаардык кеңешинин төрагасы болсо, чечим жалпы шаардын кызыкчылыгы үчүн кабыл алынганын айтат. Депутаттардын тобу тийиштүү деңгээлде мониторинг өткөрүшүп, коюлган талапты аткаруу реалдуу экенин тастыктаган. Болгону муниципалдык мекеме кызматкерлери кемчилдиктерге жол бербеши керек. Ойлойм, бул жерде баягы 100% болбосо дагы айрым бир канчалык бир баягы пайызда ошондой бир туура эмес иштер болгондугу бул анык деп ойлойм. Ошондуктан депутаттар ушундай чечимге келип, мындан ары ушундай максатка бөгөт коюу үчүн ушундай чечимге келишти да. Бирок керек жаракчаны тейлөө комитетинин төрагасы унаа токтоочу жайлардан акча чогултууда жемкорлук жок экенин айтат. Болгону штаттык кыскартуулар болгондугунан нараачылыктар орун алып жатканын билдирди. Андай жемкорлук жок. Ошол планды биз ошол парковщиктерге биз салганбыз. Ар бир парковщикке биз келишим түзгөндө жылдын башында ушунча квадрат метрге айына мынча төгөсүн деп болгонбуз. Алар бизге алып келбейт. Алар биз салган планды прямо банкка барып төгүшөт. Бизге бул жерде касса жок. Ар бир парковщик ошол жердеге барып өздөрү төгүшөт банкка. Бизге ток квитанциясын алып келишет. Маалыматка ылайык, Жалал-Абад шаарында 19 унаа токтоочу жайлар бар. Бирок алардын дээрлик баары жөн гана шаар көчөлөрүнүн четтери. Жергиликтүү бийлик атайын унаа токтоочу жайларды курууга чамасы жетпей жатканы коомчулукту нааразы кылып келет. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.